Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат мындай дейт: "Иннал абд ла ятакалламу бил калима мин ридванилла ла юлқи лаха балан ярфауллаху биха даражат." Бенде бир сөз сүйлөйт, Алла разы болгон сөздү ага көңүл деле бурбайт, маани деле бербейт анча. Бирок Алла Таала ал аркылуу бейишке киргизмек турсун, бейишке киргизип даражаларын көтөрүп коет дейт. Бир сөзгө, сиздин тилиңизден чыккан бир сөз, эгерде Алла разы болгон сөз болсо, ушул аркылуу Алла Таала сизди бейишке киргизет, бейиште даражаңызды көтөрөт. Эми ва иннал абд ла ятакалламу бил калимат мин сахатилла. Адам кээде бир сөз сүйлөйт, Алла наразы болгон сөздү сүйлөйт. Ла юлқи лаха балан. Ага көңүл деле, маани деле бербейт. Эптеп сүйлөп койгонда, көңүл бурбай эле сүйлөп койгон. Бирок кандай сөз сүйлөгөн? Алла наразы болгон сөздү сүйлөгөн. Алла наразы боло турган сөздү сүйлөдү да. Не болот экен? Яхви биха фи жаханнам. Ошол сөз аркылуу дозокко кулап түшөт. Дозокко түшөт дейт. Демек, бир сөз менен бейиштен даражаларды алсаңыз, бир сөз менен дозокко түшөсүз. Ал кайсы сөз? Демек, сөздү сүйлөгөндө биз ойлонуп сүйлөйлү. Ошон үчүн бекер айтылбайт. Ойносоң дагы ойлоп сүйлө. Бекер айтылбайт. Биз ар бир сөздү, тилибизден чыккан сөздү периштелер жазат экен. Периштелер жазат.